Салам достор, сиздер менен окутул. Бүгүнкү сабагыбыз жөнөкөй келечек. Келечекте боло турган кыймыл-аракетти айтуу үчүн биз келечакты билишибиз керек. Келечак англисче future tense болот. Жана келечактын башка англис тилиндеги чактарда эле 4 түрү бар. Бүгүн биз анын биринчи түрүн жөнөкөй келечакты өтөбүз. Жөнөкөй келечак future tense деп аталат. Англисче келечекти болчу нерселерди айтуу үчүн этиштин алдына will жардамчы этишин коюп коебуз. Will жардамчы этиши ат атоочторго жараша жана жалпысынан эле эч кандай өзгөрбөйт. Жакшыраак түшүнүү үчүн бул таблицага карап коюңуз. I will, you will, he will, we will, you will, they will. Мисалы, I will play tomorrow. Мен эртең ойнойм. She will cook. Ал тамак жасайт. Терс сүйлөмдү түзүү үчүн этиштин алдына will жана not терс белгичөсүн коюп коебуз. I will not play tomorrow. Мен эртең ойнобойм. Келечакта суроолуу сүйлөмдү түзүү үчүн жардамчы этиш сүйлөмдүн алдына коюлат. Мисалы, will I play tomorrow? Ушун менен сабагыбыз бүттү. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө.